Улуулук анын өзгөчө белгиси болгон. Күчтүү ата тегел эмес, физикалык жактан дагы. Ал төрөлгөндө алаканында кызыл так менен төрөлгөн. Ырым-жырымга ишенген монголдор мындай так менен төрөлгөн ымыркай улуу хан болот деп жоруп коюшат. Салам достор, Санжар. Бүгүн биз Азияны багынтып, Европаны титиретип турган улуу Чыңгыз-хан тууралуу айтып беребиз. Андыктан ыңгайлуу отуруп алыңыз, баштадык. Белгилүү жоо башчы Чыңгыз-хан 1155 же 1162 жылы Монголияда төрөлгөн. Анын чын аты Тимуджин, атасы Исугей, апасы Оюлун. Оюлунду негизи башка эркекке кудалашкан, бирок Исугей сүйгөнүн ал эркектен тартып алган. Тимуджин өзүнүн атын татарлардын башчысы Тимуджин Угенин урматына алган. Ал башчыны Исугей баласы төрөлөрдө багынтып өлтүргөн. Тимуджин атасынан эрте ажыраган. Ал 9 жашында башка уруудагы 11 жаштагы Бортеге куда түшкөн. Исугей болочоктогу жубайлар бири-бирин жакшы таанысын деп, баласын бойго жеткенче келинин үйүнө таштап кетет. Артка карай жолдо Исугей татарлардын аялдамасына токтоп, ал жерден татарлар тамакка уу кошуп берип, 3 күндөн кийин Исугей өлүп калат. Ошондон кийин Тимуджинге, апасына, Исугейдин экинчи аялына жана болочоктогу улуу жоо башчынын бир туугандарына оор караңгы күндөр башталат. Бир нече убакыт өткөн соң Тимуджиндин үй бүлөсүн кубалап, Исугей басып алган жерлерге ээлик кылып алган тайчүбүттердин башчысы Исугейдин бойго жеткен баласы өч алат деп коркуп, куралчан жоокерлерди алар жашаган жерге жөнөтөт. Бала качып кетет, бирок артынан кубалап жетишип, аны туткунга алып байлап коюшат. Качып кетүүгө Чыңгыз-хандын өзүнүн акылдуулугу жана башка уруунун өкүлдөрү жардам берет. Түндөрдүн биринде ал бошонуп, көлдүн түбүнө кирип жашынып калат. Анан жергиликтүү жашоочулар аны койдун жүнү толгон арабага жашырып, кийин үйүнө жетип алсын деп, ат жана колуна курал карматышат. Бир нече убакыттан соң, ийгиликтүү боштондуктан кийин жаш жоокер Бортеге үйлөнөт. Тимуджин башчынын баласы катары бийликке умтулган. Башындагы колдоо керек болуп, керейттердин ханы Торилге кайрылат. Исугейдин кандосу болгондуктан Торил дароо макул болот. Ошентип Тимуджинди Чыңгыз-ханга айланткан тарых башталат. Ал кошуна конуштарга чабуул жасап, өзүнүн армиясын жана жерлерин көбөйтө баштайт. Башка монголдор согуш учурунда көбүрөөк душман өлтүргөнгө аракет кылышса, Тимуджин тескерисинче өзүнө кошуп алуу үчүн көптөгөн душманын тирүү калтырган. Жоо башчынын эң биринчи олуттуу согушу Меркит уруусуна каршы болгон. Алар Тимуджиндин аялын да уурдап кетишет. Бирок ал Торил менен биргеликте жана башка уруудагы тарапташы Жамуха болуп, душмандарын жеңип, аялын кайтарып алат. Даңктуу жеңиштен кийин Торил өзүнүн ордосуна кайтат. Ал эми Тимуджин менен Жамуха өмүр бою кандос болобуз деп антташып, бир ордодо калышат. Көбүнчө Тимуджин популярдуулукка ээ болуп, кийинчерээк Жамуха аны жактырбай баштаган. Ал кандосу менен ачык урушкусу келип, шылтоо табат. Жамуханын иниси Тимуджиндин жылкыларын уурдаганга барып, аны өлтүрүп салышат. Иниси үчүн Жамуха өч алам деп, өзүнүн жоокерлери менен кол салып, биринчи согушта жеңишке жетет. Бирок Чыңгыз-ханды бат эле сындыруу мүмкүн болсо, анын тагдыры мынчалык көңүл бурдурбайт эле. Утулуудан бат айыгып, ал жаңы согуштарды ойлонуп баштайт. Торил менен биргеликте татарларды талкалап, ал жеңиш эле эмес, ардактуу аскердик комиссар чинин алат. Кийин дагы ийгиликтүү жүрүштөр Жамуха жана башка уруунун башчысы Ванхан менен үзгүлтүксүз тирешүүлөр болуп турган. Ванхан негизи каршы чыгууну каалаган эмес. Ал Жамуханын тарапташы болуп, айла жок Тимуджинге каршы чыккан. 1202 жылы жоо башчы татарларга катардагы чабуул жасап, бул согушта жеңишке жетет. Алар өлтүрүп салган монголдор үчүн өч алууга, кичинекей балдардан башкасын баарын жок кылууга буйрук берет. 1203 жылы Тимуджин жана Жамуха менен Ванхан бетме-бет жолугушушат. Башында келечектеги Чыңгыз-хан аскерлерин жогото баштайт. Бирок согушта Ванхандын баласы жарадар болуп, душмандар артка чегинет. Мындай тыныгууларда биригүүнү ойлоп, Тимуджин аларга билдирүү жиберип турат. Ошол эле учурда Тимуджин жана Ванханга каршы согушуш үчүн башка бир нече уруулар биригишет. Ванхан аларды биринчи жок кылып, даңктуу жеңишин майрамдап жатканда, Тимуджиндин аскерлери басып кирип, аларды багынтышат. Жамуха аз сандагы аскери менен калып, дагы бир башчы Таян-хан менен биригет. Таян-хан ошону эле күтүп турган. Анткени ал Монголиянын талааларын абсолюттуу башкарууда Тимуджин жалгыз эң коркунучтуу душманы эле. 1204 жылы Тимуджиндин армиясы жеңип, өзүн улуу башкаруучу экенин далилдеген. 1206 жылы Тимуджин монгол урууларынын үстүнөн улуу хан наамын, кенен таанымал Чыңгыз ысымын алат. Монгол талаалар тарыхында анын жана аскерлеринин ролу чоң болуп, ага эч ким чакырык таштаган эмес. Бул Монголия үчүн пайдалуу болду. Анткени мурда жергиликтүү уруулар бири-бири менен согушуп турса, азыр толук кандуу мамлекетке окшоп калышкан.
Мурда монгол элин чырылуу жана кан төгүүлөрү менен элестетишсе, азыр бириккен коркунучтуу эл катары көрүп баштаган. Чыңгыз хан өзүнүн артына багындыруучу эле эмес, акылдуу башчы катары татыктуу мурас калтыргысы келген. Ал жүрүштө бири-бирине жардам берүү жана ишенген адамын сатпоого тыюу салган мыйзам киргизген. Мыйзам бузгандарды өлтүрүү жазасы күтүп турган. Башкаруучу ар кайсы урууларды жана элдерди кошуп салган. Мурда үй бүлө менен бойго жеткен эркектер кайсы урууга тиешелүү болбосун, баары бир Чыңгыз хандын аскери болуп эсептелчү. Чыңгыз хан жөнүндө китеп жана кинолор ал өзүнүн элин иретке келтирген үчүн жазылган эмес. Ал башка мамлекеттерди басып алуусу менен дүйнөгө кенен белгилүү. 1207-жылдан 1211-жылга чейин анын аскерлери Сибирь жерлерин басып алып, Чыңгыз ханга салык төлөтүшкөн. Муну менен эле токтоп калбай, улуу башкаруучу Кытайды багынтканга камдана баштайт. 1213-жылы ал Кытай мамлекети Цзиньге басып кирип, Ляодун провинциясына бийлик орнотот. Бул жүрүштө Чыңгыз хан жана анын аскерлерине Кытай аскерлери согушсуз багынып, ал эми кээ бирөөлөр анын тарабына өтүп кетишкен. 1213-жылдын күзүндө монгол башкаруучусу өзүнүн позициясын улуу Кытай дубалынын боюна чейин бекемдейт. Ошондо ал балдары жана агалары башкарган эң күчтүү 3 армиясын Цзинь империясына жиберет. Кээ бир аймактары дароо жеңилип, башкалары 1235-жылга чейин согушушкан. Жада калса Кытай дагы Чыңгыз ханды токтото алган эмес. Жакынкы кошуналары менен согушууда ийгиликке жетип, ал Орто Азиядагы түшүмгө мол жете өгүз жерлерине кызыга баштайт. 1213-жылы качкын Найман ханы Күчлүк бул регионго башчы болуп, ислам дининдеги адамдарга куугунтуктап, саясий ката кетирет. Жыйынтыгында жете өгүздөгү бир нече көчмөн уруулардын башчылары биригип, Чыңгыз ханга баш ийүүгө макул болушат. Кийинчерээк монгол аскерлери жете өгүздүн көптөгөн жерлерин басып алып, мусулмандарга сыйынууга уруксат беришип, жергиликтүү калкты өзүнө иймерип алышат. Монгол аскерлерине аягына чейин каршы күрөшкөн Кытай аймагынын Чунсин борбору багынып берүүсүнө аз калганда Чыңгыз хан каза болот. Анын өлүмүн аттан кулап түшкөн, дароо ооруп калган, оор аба ырайына көнө албай койгон деген ар кандай себептерди айтышат. Улуу багындыруучунун көрүстөнү кайсыл жерде жайгашканы азыркы күндөргө чейин белгисиз. Чыңгыз хандын көптөгөн тукумдары анын ийгиликтерин көбөйтүп айтышып, Монголия мамлекетиндеги чоң маанилүү орундарды ээлешкен. Жашоодо Чыңгыз хан 3 аялы болгон. Борте, экинчиси Хулан хатун, ал эми үчүнчүсү Татар Исуген. Баары биригип 16 бала төрөп беришкен. Достор, видеону көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Биздин каналда дагы кайсы каармандарды көргүңүз келет? Комментарийге жазып, бул видеого лайк басканды унутпайбыз жана каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.